Бүгүн Кыргызстанда коронавирус жуккандардын арасынан бир сутка ичинде каза болгондордун саны боюнча эң жогорку көрсөткүч катталды. 3-июлда коронавируска каршы республикалык ыкчам штаб кабарлагандай, кечээден бери ооруканаларда 10 бейтап кайтыш болду. Бишкектеги Кыргыз-Түрк ооруканасында 58 жаштагы бир аял, республикалык инфекциялык ооруканада 54 жаштагы бир эркек, Ноокат аймактык ооруканасында 59 жаштагы бир медициналык аял кызматкер, Ош шаардык клиникалык ооруканасында 33 жаштагы бир келин, Кызыл Кыя аймактык ооруканасында 33 жаштагы бир эркек, Ысык Ата аймактык ооруканасында 64, 66, 80 жаштагы 3 эркек жана 62, 63 жаштагы 2 аял. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 6767 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 2733 учур, Ош шаарында 711, Баткен облусунда 127, Жалал Абад облусунда 408, Ысык Көл облусунда 164, Нарын облусунда 506, Ош облусунда 509, Чүй облусунда 1289, Талас облусунда 80 учур, ал эми Сол Илек шаарынан келгендердин арасында 119, Россия Федерациясына келген курсанттар 100, жана Россия Федерациясына келген кыргыз жарандардын арасынан 21. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 73 кишини түздү. Бишкек шаарынан 32, Чүй облусунан 20, Ош шаарынан 7, Ош облусунан 7, Жалал Абад облусунан 3, Баткен облусунан 3, Ысык Көл облусунан 1. Жалпысынан республика боюнча COVID-19 диагнозу менен медициналык кызматкерлер арасында 994 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 20 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 484 медициналык кызматкер ооруканалардан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 3444 аял адам, 3321 эркек. Жаңы катталган учурларда 255 аял, 255 эркек адам. Ал эми соңку бир сутка ичинде коронавирустун жаңы учуру 506 адамдан катталды. Алардын эң көбү Бишкек шаарында 230 адам, Чүй облусунда 151, Ош шаарында 36, Ысык Көл облусунда 25, Жалал Абад облусунда 21, Баткен облусунда 19, Ош облусунда 14, Нарын облусунда 9 жана Талас облусунда 1 адам. Илдеттен дарыланып жаткан 125 бейтап айыгып, акыркы сутка ичинде үйүнө чыкты. Также, конечно, я хочу остановиться на одном из тоже видео, где медицинские работники толкают машину скорой помощи. Да, еще раз хочу сказать, медики сегодня работают в авральном режиме, днем и ночью. Такие ситуации случаются. Оказывается, эта техника, она может на пути к пациенту остановиться, поломаться. И врачи прикладывают все свои усилия для того, чтобы поехать на спасение пациента. Я прошу прощения. Жалпысынан 18 марттан 3 июлга чейин өлкөдө коронавирус 6767 адамдан табылды. Алардын ичинен 76 бейтап кайтыш болду, 2655 бейтап айыкты.